Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah talam barыбыздын кармаган орозобузда кабыл кылганбыз. Урматтуу бир туугандар, 8 абалда инсанга периштелер дуа кылып турат экен. Алар кайсылар десеңиз, булар. Эң биринчиси, кимде-ким намазга барып, биринчи сапта турган болсо, ал адамга периштелер дуа кылып турат экен. Экинчиси, намаз бүткөндөн кийин ошол намаз окуган жеринде инсан отуруп, Алла Тааланы эстеп, зикир кылып отурса, ошол жерде дагы ал адамга периштелер дуа кылып турат экен. Үчүнчүсү, ооруган адамга зыяратка барып, ооруган адамдын абалын сурап, аны зыяратка барса, ал адамга дагы периштелер дуа кылып турат экен. Үчүнчүсү, өзүңүздүн жакшы көргөн бир тууганыңызды, бир адамды, бир момун мусулманды зыяратка барсаңыз, ошол жерде дагы сизге периштелер дуа кылып турат экен. Бешинчиси, башка бир адамга ал жок учурда дуа кылсаңыз, ошол адамга дуа кылып аткан учурда дагы периштелер сизге сага дагы ошондой жакшы нерсе болсун деп дуа кылып турат экен. Алтынчысы, адамдарга жакшылыкты, жакшы нерсени, адамдарга пайдасы тийген нерсени үйрөткөнүңүздө ошондо дагы периштелер сизге дуа кылат экен. Ал эми жетинчиси, кимде-ким даарат алып, таза ойдон уктаган болсо, ошол адамга дагы периштелер дуа кылып, истигфар айтып турат экен. Эң акыркысы, азыркы орозо айында кимде-ким саарлыкка туруп, ошол убакта саарлык ичкен болсо, ошол адамга дагы периштелер дуа кылып, истигфар келтирип турат экен. Алла Таалам барыбызды ушул периштелердин дуасында ар дайым болушту Алла Таалам насип кылган болсун. Орозобузда кабыл кылсын, билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.